Көпчүлүгүңүздөр менин талапкерлигимди колдогонуңуздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Сиздердин мага берген көпчүлүк добушуңуздар мага дагы да мындан да чоң дем күч берди. Ишеничиңиздерди толугу менен аткарууга бардык күчүмдү жумшаймын. Мамлекетибиздин экономикасы, энергетика системасы жана саясий кырдаал өтө оор мезгилге туш келген убакта бийлик башына келип жатамын. Ошондуктан жакынкы 3-4 жыл аралыгында сиздердин колдооңуздар бүгүнкүдөн да көбүрөөк керек болот. Себеби 30 жылдан бери үйүлүп калган экономикалык кризисти калыбына келтирүү үчүн 1-2 жыл жетишсиз экенин баарыңыздар жакшы билесиздер. Бирок ошентсе да жакынкы аралыкта экономикалык абалыбызды жөнгө салып 2-3 жылдан кийин кризистен чыгып кетерибизге толук көзүм жетет. Ал үчүн бизге саясий стабилдүүлүк зарыл. Биздин өлкөдө акыркы 30 жылда бир эле нерсе калыптанып калган. Ал коррупция. Жөн эле коррупция эмес, саясий коррупция, экономикалык коррупция жана кландык башкаруу. Мындан ары мындай акмакчылыкка жол бербейбиз. Демек, ар бир кыргызстандык коррупция менен күрөшүүдө мага жардам беришиңиздер абзел. Жазуучу агабыз Чолпонбек Абукеев айткандай, биздин айылдын коррупционерлерине тийбе, кошуна айылдын коррупционерлери менен күрөшө бер деген тайкы ойдон алыс болушубуз керек. Биз мурдакы бийликтегилердин катасын кайталабайбыз. Бардыгы ачык болот. Эгер кимдир бирөө кандайдыр бир маселеге кызыктар болсо, ачык айкын эл алдында талкуулаганга даярбыз. Өкмөттүн эшиги дайыма эл үчүн ачык болот. Биз саясий куугунтукка жол бербейбиз. Ким гана болбосун, ал саясатчыбы же жеке адамбы, эгер өлкө үчүн зыян келтирсе, мыйзам алдында бардыгы бирдей жоопкерчилик тартууга тийиш. Биз эски бюрократ коррупционерлер, саясатчылардан тазаланышыбыз керек. Бул жалпы элдин талабы. 6-октябрь күнү аянтка чыккан эл люстрацияны аянтта кылабыз дешкенде, элден суранып, баары мыйзам чегинде жасайлы, ошого макул болгула дегенимде, баарыңыздар макул болгонсуздар. Кудай буйрса, ошол убадамды аткарам. Мен Кыргызстанды оңдойлу, элдин жашоосун жогорку деңгээлге жеткирели деп, өтө чоң, орду толгус жоготууларга учурадым. Эгер мен ошол кыялдарымды ишке ашырбасам, мени атамдын, энемдин, баламдын арбактары кечирбес. Бирок мен жалгыз ал кыялдарымды ишке ашыра албайм. Мага бүгүнкүдөй эле сиздердин жалпы элдин колдоосу керек болот. Анткени коррупционерлерди, ууруларды жок кылуу өтө оор. Уурулардын тили буудай кууруп, баштары компьютерде иштеген, жети баштуу ажыдар сыяктуу адам сапатынан чыгып, кайсы жолдор менен уурдап, бирок кантип жооптон кутулуп кетүүнүн жолдорун тыкыр өздөштүргөндөрдөн экен. Урматтуу мекендештер, ар бир мамлекеттин байлыгы бул анын эл журту. Биздин эл журтубуз акыркы 30 жыл ичинде ушул коррупционерлердин айынан чет өлкөлөргө чачырап кетишти. Бүгүнкү күндө 2 миллион элибиз сыртта жүрөт. Биз аларды жакын арада кайтарып келишибиз керек. Ар бир үйдөн жок эле дегенде бирден мүчө чет өлкөлөрдө жүрүшөт. Аларды кайтарууга ар бир үй бүлө кызыктар. Мамлекетибиздин 5 миллиард долларлык тышкы карызынан кутулалы. Ага жетүү үчүн баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралы. Дагы бир нерсени баса белгилеп айта кетейин. Биз кыйынчылыкты ынтымак менен, биримдик менен жеңерибизди унутпасак. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлигин көрсөткөн атаандаштарыма да чын дилден чыккан терең ыраазычылыктарымды билдирем. Азыркы тапта ынтымактан кетип, бири-бирибизге акарат айтуу
жалган маалымат ушак айың менен алып урушуп олтуруунун эч кандай кажети жок. Мындан биз өлкөбүзгө зыян гана алып келебиз. Президенттикке өз талапкерлигин койгон инсандарыбыздын көбү иш тажрыйбасы бар, мекен үчүн зор кызмат өтөсөм деген дасыккан чоң саясатчылар. Биз алардын иш тажрыйбасын, жаркын идеяларын өлкөбүз үчүн жумшоого тийишпиз. Ошондуктан ата-андаштарыма Кыргызстандыбыздын келечеги, өлкө тагдыры үчүн жеке кызыкчылыктарыбызды сүрүп чыгарып, бирге олтуруп, кеңешип, кеңири маектешип, ынтымак менен биримдикте иш алып барганыбыз эң туура деп айтып кетер элем. Менин жүрөгүмдө кекчилдик, өч алуу же ташбоордук деген терс сапаттар жок. Менде бир гана Кыргызстанды бакубат, өнүккөн өлкөгө айландырсам деген тилек бар. Урматтуу мекендештер, келиңиздер, Кыргызстаныбызды кубаттуу мамлекетке, элибизди ынтымактуу элге айландыралы. Ар бирибиз мекенчил бололу. Бар болуңуздар, көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Уважаемые кыргызстанцы, выражаю вам огромную признательность за то, что большинство из вас поддержало мою кандидатуру. Ваши голоса, отданные за меня, наполняют меня силой и уверенностью, дают заряд на предстоящую работу. Я приложу все свои силы, чтобы оправдать ваше доверие. Я прихожу к власти в тяжелейших для страны условиях. Повсеместный кризис, да и политическая ситуация оставляет желать лучшего. Поэтому я еще раз нуждаюсь в вашей поддержке на ближайшие 3-4 года, чем сегодня. Вы все хорошо знаете, что для меня решение накопившихся за 30 лет проблем 1-2 лет недостаточно. Несмотря на это, я уверен, нам удастся в скором времени исправить экономическую ситуацию в течение 2-3 лет, выйти из кризиса. Для этого нам нужна политическая стабильность. За прошедшие 30 лет в нашей стране коррупция запустила свои корни практически во все сферы нашей жизни. Отныне мы не допустим такого безобразия. Как говорил наш писатель Чолпонбек Абыкеев, мы должны быть далеки от того уродливого мышления, чтобы не трогать коррупционеров из нашего аила, боритесь с коррупционерами из соседнего села. Каждый кыргызстанец должен внести свою лепту в борьбу с коррупцией. Мы не повторим ошибки прежних властей. Вся работа будет вестись открыто и прозрачно. Двери правительства всегда будут открыты для народа. Все предложения и насущные проблемы будут обсуждаться открыто, с участием гражданского общества. Мы не допустим политических гонений, не будем укрывать нарушивших закон. Кто бы ни был, политик или частное лицо, если нарушил закон, то должен ответить перед законом и народом. Мы должны очиститься от старых бюрократов и коррупционеров. Это требование народа. Народ, вышедший на площадь 6 октября, собирался провести иллюстрацию прямо на площади. Но когда я заявил, что все должно быть в рамках закона, вы все согласились. И я выполню это обещание. Но я не смогу осуществить все эти планы в одиночку. Теперь мне еще больше нужна ваша поддержка. Уважаемые соотечественники, богатство каждого государства – это люди. За годы независимости из-за коррупционной, порочной власти почти треть наших граждан были вынуждены за рубеж в поисках лучшей доли. Почти в каждой семье есть тот, кто вынужден жить за границей, чтобы обеспечить своих родных. И в каждой семье ждут с нетерпением своих близких. Наша задача – вернуть их в самое ближайшее время домой, обеспечить достойной работой и уровнем жизни. Мы должны погасить 5-миллиардный долг государства. И для того, чтобы все это сделать, необходимо, чтобы мы все, народ Кыргызстана, объединились. Политические оппоненты, все кандидаты в президенты
оппозиционеры и те, кто далек от политики. Мы обязаны использовать этот уникальный шанс на обновление страны, сделать наши мечты о светлом будущем Кыргызстана реальностью. Уважаемые друзья, в моем сердце нет злости или ненависти ни к своим соперникам, ни к тем, кто приложил все усилия, чтобы дискредитировать меня, чтобы не дать свершиться народной воле. Давайте все вместе превратим наш Кыргызстан в процветающую и счастливую страну. Пусть каждый из нас будет патриотом. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, переходим на вопрос-ответы. Добрый вечер, Первый канал, Шишкин Али, корреспондент. Согласно предварительным данным, народ на референдуме высказался за сильную президентскую республику как форму управления в Киргизии. В связи с этим мой вопрос в следующем. Какие изменения в Конституцию будут предложены, вами инициированы? В какие сроки? Как вы планируете выносить их на общественное обсуждение? То есть, грубо говоря, что дальше? Как это решение народа будет воплощаться в жизнь? Народ решил, что в дальнейшем, что будет править президентское правление. Будет правление президентское. Теперь в ближайшее время Конституционное совещание должен вынести проект Конституции, Жогорку Кеңеш, предоставить Жогорку Кеңеш, а Жогорку Кеңеш должен назначить референдум, дату референдума. После принятия новой Конституции будем провести реформу, политическую реформу. Будет новая структура власти, новая структура правительства, будет новый Жогорку Кеңеш. Жогорку Кеңеш тоже будет избираться по одномандатным округам и половина по партийной системе. Это будет примерно до 1 июня мы должны закончить. Почему? Потому что мы приняли закон, чтобы все политические процессы закончить до 1 июня. Такой закон есть сегодня. Кейинки суроо. Азаттык Токтосун Шамбетов. Саламатсызбы, Садыр мырза? Бүгүн шайлоочулардын 3 миллиондой шайлоочунун 1 миллиондон ашыгыраак келди. Бул 3төн 1 бөлүгү деп эсептесек болот. Бул башка шайлоолорго салыштырмалуу абдан аз деп эсептелүүдө. Сиз ушундай шартта алдыда келаткан алдын ала жыйынтыкка катары кийин президент болуп калсаңыз, саясий күчтөрдү бириктирүүгө, өлкөнү бириктирүүгө кандай максаттарыңыз бар, кандай пландарыңыз бар? Саясий күчтөрдү консолидация кылууга, ынтымакка чакырууга, элди бириктирүүгө. Экинчи каалоо менен өтүрүч, сиз убактылуу өкмөт баштыгына келип атканда дагы маекке чакырдык элек интервьюга. Азыр дагы расмий маекке чакырабыз, анан алдын ала жыйынтык менен куттуктайбыз. Сиздердин маегиңиздерден качпайм, барам сөзсүз. Мына эми Кудай буюрса эртеңден баштап колум бошойт. Шайлоонун жыйынтыгы бүттү, чыкты. Кайсыл күнгө чакырсаңыздар, мен сиздердин маегиңиздерге барамын. Элге түз жооп бергенге даярмын. Элден качпаймын. Бул бир. Экинчиден, эмне үчүн ушундай шайлоого аз катышты деп атпайсыздарбы сиз? Мурда шайлоолор жасалма жол менен өтүп келген, билесиздер. Форма 2 дегенде мындай бир ойлоп таап чыгып, анан мындай мурда бир 3 миллионго чейин шайлоочулар катышкан убакыт болгон. Бул жолу биз бийликке келген күндөн баштап мындан ары шайлоолор, жанагыдай президенттик болобу, парламенттик болобу жасалмалуу жол менен өтпөш керек. Сатып алуу, сатуу дегенге тыюу салышыбыз керек деп биз буйрук бергенбиз. Мына бүгүн ошол буйрук аткарылып, форма 2 деген баш айландырма, ушундай бир мафиялык система жок болгондугу үчүн ошо 1 миллиондон ашык адам келип атат. Бирок ошол элдер, келген элдер өзүнүн чын жүрөгү менен добуш бергенин сиздер дагы көрдүңүздөр. Анан сиздерден ушу азаттыктан суранамын. Мындай бир сөздөрдү бурмалап, бир жерин кесип алып туруп, анан өзүңөрдүн комментарийиңер менен мындай башка жака бурмалабай берип турсаңыздар жакшы болот эле. Кантип саясий күчтөрдү консолидация кылып, алар менен сүйлөшкөнгө, элди бириктиргенге кандай планыңыз бар? Буга чейин деле ошол биринчи күндөн баштап саясий күчтөрдүн баарын мен бириктирип келгем, билесиздер. Азыр дагы шайлоодон кийин баардыгын бириктиргенге даярмын. Болгон күч аракетимди жумшаймын. Эгерде кимдир бирөө же бир кандайдыр бир саясатчы эгер ага макул болбосо, анда ал өзүнүн иши.
Спутник Кыргызстан маалымат агенттигинин кабарчысы Ильяман Карымшаков. Эми ушул президент башкаруу тандалгандан сиз кандай ойлойсуз? Бардык бийликти көбүнчө президентке өткөрүп бересизби? Парламентти алсыраткан система түзүлүш керек деп ойлойсузбу? Же парламент менен президентте баланс болуш керек деп ойлойсузбу? Азыр биз жаңы конституция кабыл алынганга чейин эски конституция менен жашайбыз. Бир 2 айдын ичинде ошондой эски конституция менен жашайбыз. Жаңы конституция кабыл алынгандан кийин жаңы система түзүлөт, башкаруу системасы. Анан ал жерде бир эле президенттик деп бардыгы президентке бийлик берилбейт. Парламентке дагы бийлик берилет. Бая баланс болуп туруш үчүн экөөнө бирдей болот. Андан сырткары курултай системасы деп долбоордо, конституциялык долбоордо ошо курултай системасында киргизип атышат. Бул жерде курултай системасы дагы өзүнүн кандайдыр бир бийликке болгон сунуштарын берип, бийликке болгон ушундай бир рекомендацияларын берип турат да. Тең салмактуулук парламент менен президенттин ортосунда сакталат. Кийинки суроо. BBC радиосу Азиза Марат кызы, Садыр мырза саламатсызбы? Алдын ала жыйынтыктар боюнча көпчүлүк басымдуусу президенттик башкарууну тандап жатат. Ушундай жыйынтык менен аяктаса, азыркы баш мыйзам жана бардык системаны, бардык дегеле нерселерди башкарган мыйзамдар бул башка туура келбей калып атат. Парламенттик башкаруунун мыйзамдары болуп калып атат. Бул маселе кандай болот? Анан тышкы карыздарды төлөөнүн жолдорун өзүңүздүн планыңызда айтып бересизби? Баш мыйзам кабыл алынса, жаңы баш мыйзам кабыл алынса, ошого ылайык бардык мыйзамдар өзгөрөт. Сот системасы боюнча, жергиликтүү башкаруу боюнча, президент боюнча, курултай, анан жогорку кеңеш боюнча бардык мыйзамдар ошол конституцияга ылайык даярдалып, анан кабыл алынат. Ага чейин биз азыркы эски, бүгүнкү конституция менен жашап турабыз. Бул бир 2 айдын ичинде боло турган нерсе. Анткени ошо жаңы конституция кабыл алынгандан кийин мыйзамдардын баары жаңы болуш керек да, жаңы система түзүлүш керек. Ошон үчүн бардык мыйзамдар жазылат, муну депутаттар жазат, өкмөт жазат, президенттин аппараты жазат, жаңы мыйзамга ылайык, жаңы конституцияга ылайык. Ошон үчүн ошол жаңы мыйзамдар кабыл алынганга чейин эски конституция менен жашап турабыз. Тышкы карызды болсо чечүүнүн жолдорун биз пландаштырып жатабыз. Кудай буюрса, баягы долбоорлорубуз бар. Биринчи 2-3 жылда баарын жабабыз деп баягы сөз бере албайбыз. Анткени 1 жыл, 2 жыл бизге өтө кыйын болот. Экономикабызда кыйынчылык бар, энергетика системасында кыйынчылык бар. Анан ошондой эле ошо саясий жактан дагы биз туруктуулугубуз өтө бекем эмес. Ошондуктан баягы 1-2 жыл кыйналабыз. Муну ачык эле моюнга алышыбыз керек. Бирок 2-3 жыл, 4 жылдан кийин биз сырткы карыздарыбызды толук жапканга мүмкүнчүлүк алабыз. Кийинки суроо. Саламатсызбы, 7-канал атым Айжигит. Бир катар президенттикке талапкерлер шайлоо реалдуулуктан одоно алыс болду, шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз деп айтып чыгышты. Ушуга пикириңизди билдирип коесузбу? Эми ар кимдин өзүнүн ою бар да, өзүнүн ой пикири бар, көз карашы бар. Бирок кичине мындай бир сөз айтарда да Кудайды караш керек да, мурунку система менен, мурунку ушул баягы бир административдик ресурстар колдонуп шайлоо өткөрүүгө караганда мына 99,9% таза өттү да. Ар бир элди мисалы сүйрөп барып добуш берүү деген болгон жок. Мурда мугалимдерди, врачтарды 5тен киши алып келесиң, 10дон добуш алып бересиң деп кыйначып эле чогулуштарга бийликтик баягы талапкер барганда кыйнап алып келчү эле, андай болгон жок да. Бул шайлоодо андайды биз жол берген жокпуз. Мындан кийин деле парламенттик шайлоо ал деле көз ачып жумганча келет. Кудай буюрса, ушу майдын аягында парламенттик шайлоо болот деп күтүп атабыз. Биздин долбоор боюнча, баягы конституциялык кеңешмелердин сунушу боюнча. Кудай буюрса, ал деле көз ачып жумганча келет. Ошондо деле көрөсүздөр. Бийликтик ресурстарды же болбосо сатуу алуу деген ушундай мурдакыдай акмакчылыкты биз жол бербейбиз. Ага толук мына сиздерди ынандырып айтып кете алабыз. Мындан ары шайлоолор дайыма таза өтөт. Анткени биз мурда элдердин бай оюнда калыптанып калган борбордук шайлоо комиссиясы ушу шайлоолорду жасап коет деген.
менде деле ушу өзүм ушу бийликке келгенге чейин менде деле ошондой көз караш болчу. Анан ушу бийликке келгенден кийин мен барып көрөйүнчү кандай экен, сервери кандай экен, кандай контролдоп турат экен, көзөмөлдөп турат экен деп баргандан кийин мен өзүм баягы толук ынандым да. Анткени ал жерде жасашка мүмкүн эмес экен. Бирок ошентсе дагы баягы мен биринчи бийликке келген күндөн баштап эсиңиздерде болсо керек, блокчейн системасын орнотобуз шайлоо немелерине деп айтканмын, борбордук шайлоого жана урналарга чейин деп. Борбордук шайлоого бүгүн блокчейн системасы орногон, ошонун негизинде өттү. Кудай буюрса, кийинки 5 жылдыкта ар бир урнага чейин ушу блокчейн системасын орнотуп, анан ушул баягы өнүккөн өлкөлөр сыяктуу бүгүн мисалы мигранттар добуш бере албай калды да көпчүлүгү мисалы. Кийинки 5 жылдыкта Кудай буюрса ар бир өлкөдө жүргөн жарандарыбыз, мейли Россияда болобу, Казакстанда, Америкада, Европада болобу, дүйнөнүн булуң бурчунда жүргөн баягы биздин жарандарыбыз өзүнүн смартфонунан добуш бергендей системага жетебиз. Кийинки суроо. Телеканал НТС. Арыбаңыз Садыр мырза, биринчи суроом, өкмөт башчы ким болот? Жана азыр социалдык тармактарда маалымат жүрөт, айрым талапкерлердин тарапташтары Борбор калабызынын булуң бурчунда чогулуп атат дегенчи. Эми сиздердин тарапташтарыңыздар менен кагылышуу болот деп коркпойсузбу? Рахмат. Өкмөт башчыны ойлоно элекпиз. Азыр эми жаңы эле жыйынтыгы чыгып атат, эртең бир күндөн баштап ойлонобуз, Кудай буюрса. Анан эми ал кимдин тарапташтары чыгып аткан боюнча маалыматым жок. Кимдин тарапташтары болсо дагы, меники болобу, башканыкы болобу, көпчүлүк элдин берген добушун сыйлаш керек. Азчылык көпчүлүккө баш ийет. Бул адам баласынын табиятынан өзү ушундай. Дүйнө жүзү боюнча дагы бардык мамлекеттерде көпчүлүк азчылыкка баш ийиш керек. Саламатсызбы, Садыр мырза, атым Чолпонбек, Политклиника медиасы. Менин суроом төмөндөгүдөй. Экинчи президенттик мөөнөткө барасызбы? Биринчисин баштай элек жатып, экинчисин ойлонгон жокпуз. Келе берсин убакыт, Кудай айтканын көрөбүз, Кудай. Толкун Аматбаева, Франс Пресс. Садыр Нургоевич, вы уже были в агентстве по борьбе с коррупцией, но почему вам тогда не удалось эффективно бороться с коррупцией? И как конкретно вы теперь собираетесь это сделать? И считаете ли вы поворотный момент с того дня, как стали президентом? Сиз жакшы билесиз да, ал убакта комиссар деген ошо агентство по предупреждению коррупция деген агенттик, бул баягы кыргызча айтканда аты улук, супарасы курук деп коет го. Мындай бир названиясы ошондой болгон менен бизде эч кандай полномочия жок болчу да. Оперативдик кызматыбыз жок болчу, тергөө кызматыбыз жок болчу, жөн гана компьютерде мониторинг жасап отура турган агенттик болчу. Анан кантип коррупция менен күрөшөт элек ошол убакта. Эгерде биз өкмөттүн мүчөсү да эмес болчубуз ал убакта. Негизи мыйзам боюнча, анан кийин баягы нормативдик нормалар боюнча өкмөттүн мүчөлөрүнө бардык кагаздар келип турат макулдашууга. Бизге келчү эмес андай. Бизде маалымат да жок болчу. Ал убакта 2008-2009 жылдар болчу, кийин мен 2010 жылы бардык коррупциялык моменттерди ачып чыктым. Азыр ошо көпчүлүк оппоненттерим ошол суроону берет дайыма эле. Сиз комиссар болуп турганда эмне үчүн ачкан эмессиз деп. Ошондуктан менде эч кандай маалымат жок болсо, өкмөттүн мүчөсү эмес болсом, ошон үчүн мен аны көтөргөн эмесмин ал маселени. Кийинки суроо. сайты. Супер ТВ телеканалы Тахмина Кенжебек кызы, саламатсызбы. Супер ТВнын жалпы жамааты сиздин бүгүнкү жеңишиңиз менен куттуктайт. Анан президент катары биринчи жарлыгыңыз эмне болот? Аны ойлону элекпиз. Азыр жаңы эле баягы результатын көрүп кубанып, ошон үчүн сиздердин алдыңыздарга элдин алдына чыгып ыраазычылык айтып коелу деп гана турабыз. Андай долбоорубуз пока жок. Международное агентство «Тартас». Садыр Нургоевич, такой вопрос. Как вы собираетесь выстраивать отношения с Российской Федерацией? Намерены ли сохранить или еще больше углубить их? Россия у нас союзнический партнер, главный стратегический партнер. Мы с ними союзники. Мы жили при Союзе 70 лет вместе, при СССР. После развала Советского Союза в течение 30 лет мы являемся с ними стратегическим партнером, главным союзником. Остается главным союзником Россия, Российская Федерация. Следующий вопрос. Супер KG сайты.
Саламатсызбы. Сөз эркиндигине болгон мамилеңиз кандай болот? Сизди сындаган башка маалымат каражаттарын кысымга албайсызбы? Жок, андай болбойт. Бирок мен сөз эркиндигин толук мындай коргоого өзүм дагы ынтызармын. Сөзсүз түрдө мен коргойм. Эгерде сиздерге кандайдыр бир куугунтук болуп аткан болсо болушамын. Бирок мен көптөн көп суранамын сиздерде. Ушу менин сөзүм болобу же башка саясатчынын болобу, өкмөт мүчөлөрүнүн болобу сөздөрүн мындай кыркып алып, анан өзүңөрдүн комментарий менен башка жакка сүйрөбөй, мындай эки тараптуу кылып туруп, баягы мындай калыс пикириңерди жазып турсаңыздар, сиздерден дагы ушу жоопкерчиликти мен суранат элем да, ошону калыс алып барыш керек деп. Анткени мына ушул шайлоо учурунда мен көп күбө болдум. Мына азаттыктардын өкүлүнөн сурап атканым да ошол. Менин сөздөрүмдү кыркып алып туруп, анан өзүлөрү баягы комментарий берип, башка жакка сүйрөгөнгө аракет кылып, элдин оюн бурганга, тескери бурганга аракет кылган ушундай моменттер болду. Эми мындан ары андай кылбашыңыздарды суранамын. Саламатсызбы, 5 канал Айтолкун. Октябрь окуясынан кийин бийликке келдиңиз. Октябрь окуясында жаракат алган адамдарга кандай жардам болот? Анан кийин ушул бийлик мыйзам алдында алардын ден соолугу үчүн, саламаттыгы үчүн ким жооп берет? Октябрь айында жаракат алгандарга мындай жекече негизде жардамдар берилип атты. Бардыгына ошо жаракат алгандардын баарына жардамдар берилди. 10дон ашык баягы көзүнөн операция болгондор болду. Анын бардыгына ошо жекече жактан жардам берип аттык. Мамлекет тараптан жардам бере алган жокпуз, бирок жекече жардам берип аттык. Мындан ары дагы жекече жардамдарды улантабыз. Ал эми мамлекет тараптан болсо, бул эми баары мыйзам чегинде болуш керек. Алардын баягы статусун биз такташыбыз керек, аныкташыбыз керек. Ошондон кийин анан мамлекет тараптан жардам болушу мүмкүн. А так жекече жардамдар мындан ары деле улантыла берет. Следующий вопрос. New TV телеканалы, саламатсызбы, Чынары. Буга чейинки президенттер тегерегиндегилердин курмандыгына айланды. Сиз чөйрөңүздүн таасиринде калуудан коркпойсузбу? Жок, коркпойбуз. Анткени ооба билем, мен мурдакы президенттер дагы ушул бирөөсү ошо 15 жыл иштеди. Биринчи 5 жылдык, 5,5 жылдык ишин жакшы аткарган. Анан кийин ушу айлана чөйрөсүндөгүлөргө мына элдин баары билет, анын баары анализделип турат, ушундай таасирге кирип кеткен. Андан кийин ушу экинчи президент дагы бир 2 жыл, 3 жыл жакшы иштеп, андан кийин өзүнүн ошол айлана чөйрөсүндөгү жакын адамдарына ушул башкартып жиберген. Андан кийинки президентибиз дагы жардамчыларына, өзлөрүнүн айдоочуларына башкартып ийген учурлар болгон. Бирок менде андай катачылыктар болбойт, анткени биз тарыхтан сабак алган адамдарбыз. Кудай буйрса, канча жыл башкарып отурсам мамлекетти, ошончо жыл мен өзүм гана башкарам, досторго башкартпайм, шопурларга башкартпайм, жардамчыларга башкартпайм, жана туугандарыма башкартпайм. Уважаемые коллеги, еще 2 вопроса. Шайлоодон кийин кайсы бир саясатчыларга, аткаминерлерге, чиновниктерге кылмыш иши козголобу? Эгер козголсо, кимдерге? Ким болбосун, мейли саясатчы болобу, аткаминер болобу, жөнөкөй адам болобу, жөнөкөй жаран болобу, бардыгына эгерде мамлекеттен уурдаган болсо, элге зыян келтирген болсо, сөзсүз түрдө иш козголуп, суракка чакырылып, уурдалгандын баарын 2 эсе, 3 эсе кылып мамлекетке кайтарып бериш керек. Талапкерлердин арасынан? Мен аны айта албайм. Талапкерлердин арасынан деле менин маалыматым боюнча бар болчу. Анан алар ушул суракка чакырылгандан коркуп, ушу талапкер болуп, 2 ай болсо дагы ушу мандат алып, ушу талапкер деген мандаттын аркасына жамынып, ушу 2 ай ушу шайлоодун учурунда мындай бир жоопко тартылбай калайын деген максатты көздөгөндөр дагы бар болчу. Следующий вопрос. Урматтуу президент, бул жакта. Мен Турциянын улуттук маалымат агентствосунун өкүлү Анадол Алиев Назир атым. Сизге бир суроо, сизди куттуктайм. Анан мындан кийин Боордош Кыргыз мемлекетинин мына Боордош Түркия мемлекетинин арасында мамиле кандай болот, кандай пландарыңыз бар, айтсаңыз болобу? Рахмат. Биз түрк тилдүү элдер бири-бирибиз менен мамилебиз жакшы. Менин маалыматым боюнча ошо түрк тилдүү мамлекеттердин уюму бар, Түрксой деген. Дайыма мамилебиз жакшы болуп келген. Мындан ары дагы Түркия менен мамилебиз бүгүнкү күндөн дагы жакшыртканга
өтө жогорку деңгээлге жеткиргенге биз болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Рахмат. Башка мамлекеттер менен дагы биз мамилебизди жакшыртабыз. Кошуна мамлекеттер менен биз жакын мамиледе болобуз. Анткени кыргыздарда жакшы сөз бар. Алыскы туугандан жакынкы кошуна деп коет эмеспи? Анан албетте калган бардык мамлекеттер менен бирдей, тең ата, анан эки тараптуу кызыкчылык болсо бардык мамлекеттер менен бирдей мамиле түзөбүз. Рахмат кесиптештер. Саламатсызбы? Алдын ала куттуктайбыз. Параграф гезити Асель Токтогулова. Сизге бир суроо. Келген президенттин баары эле сот системасын реформа кылам деп келет, бирок жыйынтыгын баарыбыз көрүп жатабыз, эч кандай жыйынтык болбой жатканынчы. Сиз сот реформасына кандай пландарыңыз бар? Сот системасын сөзсүз түрдө реформа кылабыз. Сот системасын бир 100% болбосо дагы биз 90-95% көз карандысыздык сот системасын түзгөнгө жетишибиз керек. Анткени дүйнөлүк практикада соттор көз каранды болсо, анда ал өлкөдө адилеттүүлүк, мыйзамдуулук жок болот да. Элдин наразычылыгы дагы 90% ушу сотторго наразычылыктан келип чыгат. Эгер эсиңиздерде болсо 2011-жылы мен депутат болуп турганда ушу сот реформасын реформалоо боюнча комитеттин төрагасы болчумун. Ошол мезгилде реформаны баштаганымда сот системасын көз карандысы кылып түзөлү дегенде 100дөй адамды эрişип келип, ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ошого баягы сот системасынын реформа жүрүшүнө каршы кызыктар адамдар келип, ушул мени председатель комитеттиктен кетирип, анан бүгүнкү көз каранды сот системасын түзүп алышкан. Мыйзамдардын бардыгын кайрадан жазып, кайрадан башка мыйзам кабыл алып, ушундай бүгүнкү системаны түзгөн да. Ошол мезгилде менин күчүм жеткен эмес. Анда мен болгону жалгыз депутат болчумун. Бүтүндөй мамлекеттик машинага каршы тура алган эмесмин, күчүм жеткен эмес. Эми Кудай буйрса, бийлик башына келсем, мен сот системасын толук көз карандысыз системасына айлантып, мыйзамдарды ошолгон ылайыктап жазып, сот системасын өздөрүнүн колуна беребиз. Ошол эле мезгилде бирок элдин алдында, мамлекеттин алдында алар адилеттүү, мыйзамдуу чечимдерди кабыл алуусун көзөмөлгө алабыз. Кийинки суроо. Садыр Нургодёевич, здравствуйте. Аида Джумашева, 24 KG. Скажите, если у вас уже определенные претенденты на какие-то должности, собираетесь ли вы кого-то из своих друзей, может быть, знакомых на эти должности, да, как бы сажать? И другой вопрос о том, вот вы сказали, что все будет да, в рамках закона и так далее и тому подобное. А если вдруг кого-то из ваших близких заподозрят в коррупции, намерены ли вы, скажем так, его тоже, да, привлекать к ответственности? Спасибо. Айдайым, мейли ким болбосун, менин оппоненттерим болобу же жана башка адамдар болобу, Кыргызстандын жарандары. Саясий должностьтар баягы президенттин указы менен же премьер-министрдин буйругу менен гана бекит. Калган бардык должностьтар бүт баары конкурстук негизинде дайындалат да. Анан менин жакындарым болобу, бир туугандарым болобу, эгерде мындай коррупциялык иштерге аралашкан болсо, жанагындай бир мыйзамсыз иштерге аралашкан болсо, алар сөзсүз жазасын тартат. Мен аны бардык жакта айтып атамын, муну мен сөз менен эмес, иш менен далилдеп берем. Рахмат. Садыр мырза, биринчиден куттуктайбыз жеңишиңиз менен. Анан өткөндө социалдык фонддун төрагасынын орун басары айтты, соцфонддо таптакыр акча жок калды депчи. Минфинден жардам сурайбыз депчи. Ошол жагын айтып коет, пенсионерлер эмне кылат? Кандай ошону чечүү жолдору барбы азыр? Жакынкы кыштан чыкканга 1-2 ай болсо да. Бизде соцфонд тараптан эмес, соцфонд тармагында эмес. Экономикабызда, соцфонддо, энергетика системабызда сазга батып калдык деп айтсак болот. Муну эч жашырбайбыз. Муну мен жасаган жокмун. Мына акыркы 30 жылдан бери келип бул бардык система сазга батып калыптыр. Булар боюнча биз экономисттер менен, адистер менен, финансисттер менен олтуруп пландарды түзгөнбүз. Кудай буйрса, бул кризистен чыгабыз. Кийинки акыркы суроо. Медер Ахматов, репортер KG. Когда вы были исполняющим обязанности президента Кыргызской республики, под амнистию попали ряд заключенных. Никто не знает до сих пор, кого амнистировали. Можете прокомментировать?
230 адам ырайым алып чыккан, 38 адам, 38 бекен, ошо мен жаңылышпасам, жылдары кыскарган. Ал эч кимге жашыруун эмес. Сиздер запрос жасасаңыздар, бардыгын ачык беребиз. Бул 230 эле адам, бул негизи аз чыгып калды деп эсептейм. Анткени мен отурган түрмөдө эле 500дөн ашык адамдар баягындай бир майда чүйдө кылмыш менен 1000 адам болсо ошонун жарымы 50% майда чүйдө кылмыш менен же болбосо жанагындай подставить этип камап койгон, же болбосо баягы жөн күнөөсү жок адамдар отурган дагы фактылар бар. Алардын бардыгын биз ревизия кылып, комиссия түзүп, мындан ары дагы ошондой баягы адилетсиз камалган, мыйзамсыз камалган адамдарды чыгарабыз. Анан майда чүйдө кылмыштар менен отургандарды да чыгарышыбыз керек. Анткени бизге ал мамлекетибизге жакшылык алып келбейт. Анткени аларды биз багуу үчүн сиз экөөбүздүн чөнтөгүбүздөн күнүгө акча бөлүп берип турабыз. Бир адамга ушу 100 сомдун тегерегинде акча кетет түрмөгө. Аларды андан көрөкчө биз чыгарып жиберсек, баягындай ырайым берүү жолу мененби, же болбосо амнистия мененби чыгарып жиберсек, бизге ал пайда гана алып келет. Мамлекетке пайда болот биринчиден, бюджеттен акча кетпейт. Экинчиден ал барып өзүнүн үй бүлөсүн, бала чакасын багат. Бир жерде ишке кирсе, андан салык төгөт. Тескерисинче мамлекетке пайда алып келет. Биз мындан ары айрыкча ушул журналисттер тармагы ушундай маселелерди экинчи жагын иликтеп, баягы иликтебей туруп, мындай бир жактылуу паникага түшүп, же болбосо элдин ушу маанайын бурганды токтотушубуз керек. Экинчи жагын дагы толук изилдеш керек. Пайдабы же зыянбы? Эгерде зыян боло турган болсо, анда көтөрүп чыксаңыздар жакшы болот. Шайлоо штабыңызда сиздин мурда эле Биримдик партиясында, Мекеним Кыргызстан партиясында иштегендердин дээрлик көпчүлүгү сиздин штабыңызга келип иштеп калышты. Аларды көрдүңүз да, дагы бир аз убакыттан кийин Сооронбай Жээнбековдун тагдыры кайталанып калат деп коркпойсузбу? Жок, антип коркпойм. Анткени мен кимдин болбосун алдында милдеттенме алган жокмун. Мейли мурда кайсы партияга иштебесин, кимге иштебесин, жана андан сырткары, алардан сырткары менин өзүмдүн дагы тарапташтарым бар, мекенчилдер бар. Алар дагы ушул болгон күчүн жумшап иштеп беришти. Алар ушу мени бийликке алып келип туруп, андан ары көз каранды кылып алайын деп алып келген жок. Ар ким өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн келечеги үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн, өзүнүн бала чакасынын келечеги үчүн иштеди. Мени алып келип кызматка койгону, ал мейли Биримдик болобу, Мекеним Кыргызстан болобу, же мекенчил болобу, келечегинен жакшы келечектен үмүт кылып алып келди. Ошондуктан мен алардын алдында милдеттенме албайм, алганда эмесмин. Мен болгону мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштейм. Азыр биздин Кыргызстанда 90% эл жакырчылыкта жашайт экен. 90%. Биз бул боюнча 2 ай мурун ушу программаларды түзүп, долбоорлорду даярдаганбыз. Аларга кандай жумуш орундарын түзүп беребиз, жана кантип жакырчылыктан чыгабыз деген долбоорлорубуз бар. Кудай буйрса, уже жакын арада ишке киргизсек, бир жыл деп айтпайлы, анткени бир жыл деп айтсак бул өтүрүк болуп кетет. Где-то бир 2,5-3 жылдын ичинде биз жакырчылыкты жойгонго толук мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот. Эгер өлкөбүздө саясий кырдаал туруктуу болуп турса. Саламатта калыңыздар. Рахмат сиздерге келип бергениңизге. Сизге чоң рахмат, Садыр Нуркожоевич.